Мемлекеттик органдарын жана жергиликтүү бийликтин биздин өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрүбүз менен аракеттениши мына начарлап кетти бизде. Биздин бардык областтарыбыз, ири шаарларыбыз башка мамлекеттин областтары менен, ири шаарлары менен бир туңандык мамилелерди орусча айтканда побратим болгон. Булар достук жанакыл өзүнүн эки областынын ортосундагы келишимдерге кол коюлган. Мына ушул мүмкүнчүлүктү биз азыр пайдаланбай жатабыз, пайдаланбай. Мына өнүккөн мамлекеттер бар, областтар бар. Силер дос болгон, мен билем, бүт областтардын. Ошол жерден инвестор тартып, алар менен биздин бизнес менен, алардын бизнесин таныштырып, алдыңкы технологиялар тартыш, алар менен иштеш маселеси дагы мына калып кетти. Тарыхча Россия менен биздин жакын Кытай мамлекетинде, Россияда дагы, Кытай мамлекетинде дагы, ал жакта мында коңшу Казакстанда деле жак технологиялар бар. Башка мамлекеттер бар, коңшу мамлекеттерде, Өзбекстанда деле. Аларда жок, бизде бар, бизде бар. Мына ошол маселени колго албай, силер мындай жоопкерчиликти, мындай аракет, чыныгы аракет жасабастан, мына буну дагы таштап койдуңар. Бул дагы абдан чоң потенциал. Биздин мамлекеттик бийликтин биринчи негизги милдети, айрыкча жергиликтүү бийликтин милдети, губернаторлордун, ыйгар мукта өкүлдөрдүн, акимдердин милдети бул ошол жердеки региондогу, аймактагы иштеп аткан бизнесмендерди, ошол өнүгүп аткан областтардын, башка мамлекеттердин бизнесмендерин тааныштырып, аларга шарт түзүп алып барып, алар тааныбайт да, силер барсаңар кабылдат. Мамлекеттин жетекчилери, область жетекчиси, район жетекчиси келишет. Эстип барып тааныштырып, жок дегенде жылына бирден проект алып келсеңер дагы, сыртка чыгып, бирден проект алып келсеңер дагы 40 районда 40 проект кетет жылына сырттан инвесторлор. Мына буну да колго алгыла.